колубузда бар кезде жардам берели. Өзүнчө азыркы оор кырдаалда, оор абалда келе жардам берели. Чындап эле муктаж адамдарды биз аны эч ким айтпаса деле, бизге кайрылбаса деле биз билебиз. Ошол берешен деген адам ким ал? Ага бирөө суроочу келип, сураганын берип койгон адам берешен эмес дейт ал. Бирөө келип, сурабастан туруп эле, келбестен эле сурабастан туруп, ага сиз анын суранычын, анын муктаждыгын бүтүрүп койсоңуз, мына ошол берешен адам. Ошо сиз берешен адам болосуз. Караңыз. Каримден ушул сыфат караңыздар. Эми бирөө келип сураган адамга жо берип коюш, ал уялгандан бериши мүмкүн. Эл эмне дейт, бул сурап келди, мунун жаман каргыш дуасынан куткарылыш үчүн бериши мүмкүн да? Кутулуш үчүн бериши мүмкүн. Бирок эч ким сурабаса дагы, чында муктаждарды берип туруп, муктаждыгын берген адам мына ошол берешен адам. Ошондой берешен болууга Алла Таала ыйык Куранда чакырат биз, урматтуу туугандар.